Салам радиосунда жаңылыктар. Саламатсыз бардыктуу угарман жана YouTube каналыбыздын көрүүчүсү. Кезекте жаңылыктардын чарылышы, аны менен мен Сезим Ажураева тааныштырам. Манас аэропортунда сөөгү табылган жаран шектүү Россиядан кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык 2019-жылдын 23-октябрында Манас аэропортунун унаа токтотуучу жайында автоунаанын жүк салуучу жайынан дайынсыз жоголгон жарандын сөөгү, колу, буту байланган абалда табылды. Ал чоң сумкадагы акча ташып иштеген аныкталган. Өз кезегиндеги окуяга тиешеси бар жарандын өздүгү такталып, ал мурда бир нече жолу оор кылмыштарды жасагандыгы үчүн соттолгон. Ош шаарынын тургуну 1991-жылы туулган экендиги аныкталган. Бирок ал жаран изин жашырып качып кетип, ага эл аралык издөө жарыяланган. Ички иштер кызматкерлери тарабынан ыкчам иликтөө иш-чаралары улантылып, жогоруда аталган 1991-жылы туулган, жүргөн жери аныкталып, Россиянын аймагында кармалып, камакка алынды. Учурда кармалган кылмышкерди Кыргызстанга экстрадициялоо боюнча иш-чаралар жүрүп жатат. Карабулакта бир күндө 30 чакты жырткыч жок кылынды. Бул тууралуу экологдор билдиришти. Маалыматка караганда, Баткен районунун Карабулак айылында бир күндө 10 карышкыр, 20 чөө атылып жок кылынды. Белгилей кетсек, январь айында кутурган чөбөрлөр адамдарга кол салган. Учурда Баткендин бардык аймактарындагы айыл өкмөттөр тарабынан сунушталган мергенчилерге башкармалык тарабынан буйрук берилип, адам өмүрүнө коркунуч жараткан жырткычтар жок кылынууда. Баткенде мекен коргоочулар күнүнө карата майрамдык иш-чара өтөт. 23 февраль ата мекендик коргоочулар күнүнө карата Баткен шаарынын Борбордук стадионунда саат 15:00 чоң программадагы майрамдык иш-чара өтөт. Бул тууралуу облустук бийликтен билдиришти. Ага ылайык майрамдык салтанатта аскер кызматкерлеринин салтанаттуу жүрүшү, машык ыкмалары көрсөтүлөт. Андан соң коомдук ишмер Асөл Молдахматова баш болгон кыргыз эстрада ырчыларынын катышуусунда концерттик программа уюштурулган. Батмуда бирдиктүү Батму мырзасы аттуу кароо сынак өттү. Бүгүн 22 февралда Баткен мамлекеттик университетинин башкы мекемесинде 23 февраль ата мекенди коргоочулар күнүнө карата бирдиктүү Батму мырзасы аттуу кароо сынак өттү. Бул тууралуу Батмунун маалымат кызматы билдирди. Маалыматка караганда, майрамдык таймашка жалпысынан 5 топ катышты. Алар мелдеште мекенге арналган ырларды сахналык көрүнүштөрдү аткарып, улуттук оюндардан аркан тартыш боюнча күч сынашты. Сынактын соңунда жеңүүчүлөр аныкталып, студенттерге акчалай сыйлык жана дипломдор тапшырылды. 22 февралга алынган жаңылыктар мына ушулар болду. Кийинки эфир аркылуу мындашканча саламыңыз түз болсун.